Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу фракциянын лидерлери. Бүгүнкү кайрылуум коомдо болгон саясий акыбалга байланыштуу. Парламенттик шайлоо жакында баратат, ага арналган ар түрдүү кыймылдар, аракеттер көрүнүп турат. Эгер кайсыл бир жараныбыз өзүнүн саясий көз карашыны бийликке каршы күрөшүнү жарыяласа, бийлик ойлонуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо анын көйгөйүн чечкенге иш аракеттер жасаш керек. Бирок экс-президент, долларлык миллионер болуп калган адам, Жогорку Кеңеште эң чоң фракциясы бар партиянын лидери бийликке каршы күрөштү баштаса, оппозицияны бириктирем деп жарыяласа, анда коомчулукта такыр башкача акыбал пайда болот. Ошондой эле ал кишинин айылы, тууган уруктары борборубузга жакын жайгашса, дүрбөлөң уюштурууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирөөнү жөндөн жөн эле сындаганы, анын аброюна ачык шек келтирген адаттарыны, экстин мүнөзүнү баарыбыз билебиз. Жөнөкөй киши айтса бир жөн. Экс-президентке жарашпайт, себеби учурдагы Жогорку Кеңештин курамына өзүнүн үлүшү чоң деп эсептесек адашпайбыз. Ошондой эле мезгил келгенде, досум, мен туура эмес айттым, мен сени айткан эмесмин, кечирип кой деген адатын деле билебиз. Бийликти ээлеген саясий партиянын өмүрү түбөлүккө болбойт. Аны жакынкы тарыхыбыз далилдеп турат. Алга Кыргызстан, Ак Жол, андан мурда КПСС 70 жылдан ашык башкарган. Эми КПССтин жол жобосу башкача, тагдыры башкача. Бирок ошондой болсо да бул далил болуп турат. Партиянын ички талашы бул жеке партиянын иши, өзүнүн жол жобосу менен чечилет. Ошондуктан сиздер менен бир-эки ой бөлүшкөнгө туура таптым. Жогорку Кеңештеги азыркы коалициялык көпчүлүк мыйзамга дал келбейт. Ал коалиция 4% кирген деп айтылат. Бирок фракция Республикада журт өткөн жылда коштурулган болчу. Бизде бул мыйзамга туура келбеген кадам деп эсептеш керек. Мыйзам талабына ылайык коалиция түзүлөт. Эч кандай кошуу, жекеметүү деген түшүнүк жок. Бул маселе боюнча мен катты төрагага жибердим, 3 айдан бери жооп ала албай атам. Жооп болбойт да. Баарыбыз түшүнүп турабыз. Конституциянын 5-беренесинде мамлекеттик органдарга мыйзамда берилген талаптардан ашык чыкканга түзмө-түз тыюу салынат. Демек, коалиция бир жолу түзүлөт, курамы өзгөргөндө жаңадан түзүлөт. Бул мыйзамдын табигаты ушундай. Экинчиден, коалициянын негизини түзгөн фракциясын өзүнүн партиясы менен талаш-тарткылаш болгон учур жалпы Жогорку Кеңешке чоң зыян келтирет. Коомчулукта түшүнүксүздүктү жаратат. Партия бийликке ачык оппозиция чыкса, ал эми ошол партиянын эң чоң фракция өзү бийлик болуп турса, кандай түшүнсөк болот? Мен саны эң чоң фракция жөнүндө кеп кылып атам. СДПК жөнүндө. Убакыт келди, төрдү бошотуш керек. Үчүнчү, СДПК партиясы акыркы 9 жыл Кош койгула. Акыркы 9 жылда толук жоопкерчилик мойнуна алыш керек. Азыр деле көптөгөн аткаминерлер, ушул жерде отурган аткаминерлер өткөн шайлоодо СДПК партияга аябай чоң кызмат кылган. Убакыт келип калды. Же башка партияны тандап чыгып кетиш керек, же жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Биз күн сайын сын пикирлерди айтып атабыз. Өкмөткө, аткаруу бийликке. Бирок баарыбыз тең, урматтуу кесиптештер, түшүнүп турабыз. Ал курамыны биз түзгөн эмеспиз, биз чечкен эмеспиз. Бүгүн деле бир министрдин, бир агенттиктин тагдырын депутаттар чече албайт. А бирок сөгүзчө укканда, сын пикир укканда, жалаң эле депутаттар күнөөлүү болуп атат. Ошондуктан мен сунуш кыла турам, убакытты созбой, жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек. Ошондо жок дегенде, баягында жөнөкөй сөзү айткандай, жеген тамакка акча төлөгөндөй болбой калсын. Жооп берсек, аткарган жумуш үчүн жооп берели. Сынуксак, аткарган жумуш үчүн сынугалы. Ошондуктан мен ушул сунушту сиздерге киргизем. Бул процесске албетте баары бир суроо болот. Президентте катышыш керек. Себеби 1 миллион калк шайлаган президент шайлангандан баштап бир партияга тийиштүү эмес, ал бардык бүткүл элге таанымал болот. Ошол себептен негизги мыйзамдарда, баарыбыз мыйзамдарда президент шайлаган адам партиянын чыгып кетиш керек деген талап бар. Ошондуктан урматтуу кесиптештер,
бүгінгі күнде біз бұл қадамға барбасақ, ертең кеш болып қалады. Уважаемые коллеги, я думаю, переводчики правильно переведут. Главный смысл – это мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам и работает в соответствии с законом. Сформировать настоящее коалиционное правительство и работать до выборов следующего года. Иначе нас ожидает плачевный конец. Спасибо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибин кароого өтсөк, күн тартибиндеги биринчи маселе. Иса Шашенкулов сөз сүрүп атат, урматтуу депутаттар. Жооп берем дейт, коалициялык көпчүлүктүн лидери катары. Урматтуу Дастан Жумабекович, урматтуу коллегалар, урматтуу Исхак Абсаматовичтин жогоруда айткан сөзүнө жооп бербесем болбойт. Себеби бул жогоруда сүйлөгөн сөзүндө биздин партияны жана фракцияны жана коалицияны кайса түзүш керек деп атат. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүнкү күндөгү СДПК фракциясынын Жогорку позиция жөнүндө айтып коеюн, урматтуу Исхак Абсаматович. Биринчиден, жогорудагы Республика Ата Журт партиясы коалиция кошулганы жөнүндө мыйзам каршы эмес. Же мыйзамга карама-каршы келген жок. Ал жерде кошулууга болбойт деген жазуу боло турган болсо, анда кошулбаса болмок. Ошон үчүн кошулушу мыйзамдуу, коалиция көпчүлүк бүгүн бар, коалиция көпчүлүк иштеп атат. Ал эми коалициянын ар бир фракциясы, көпчүлүк коалицияга кирген фракциянын жетекчилери, өздөрү фракцияда чечет, коалицияда болобу же болбойбу. Бул бир. Экинчиден, туура бүгүн СДПК дегеле партиясынын ичиндеги окуяларды барыңыздар көрүп атасыздар. Бүгүн партия фактически де-факто и де-юре экиге бөлүндү деп айтсак болот. Бул мурунку экс-президентти колдогондор жана бүгүнкү курсту, бүгүнкү мамлекетте болуп аткан иш-чараларды жана бүгүнкү бийликти колдогон биздин партиялаштар. Ошон үчүн бул жерде фракция менен же ошол партиянын бир бөлүкчөсү оппозиция боло турган болсо, бул жерде мыйзам дагы жол берет. Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз, ошо ойдон мындан ары иштейбиз. Ал эми каалаган фракциялар кирсе болот, каалаган чыкса болот, вернее, кире турган жөнүндө мына бүгүнкү күндө конституциялык толук укугуңар бар. Конституцияга ылайык оппозицияга берилген комитеттер бар. Бул жерде менимче оппозициябы, позициябы биз баарыбыз тең ынтымакта жанагындай жогорудагы башаламандыкка, инкылапка мунун баарын баштан өткөрдүк. Жол бербей, биз өзүбүздүн вазифабызды аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз жалпы бир палатабыз, бир жогорку кеңешпиз. Биз баарыбыз тең бир бийлик бутакты бүгүн бул жерде эл өкүлү катары представлять этип атабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, итак, мындайча айтканда бүгүнкү күндө көп маселелер бар. Ошон үчүн биз өзүбүз ынтымактуу иштесек, мен ынтымакка барыңыздар чыгып кетет элем. Урматтуу Исхак Абсаматович, сизди баш кылып, чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 4-чү микрофон. Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Исхак Абсаматович бул маселени көптөн бери айтып келатат. Ага жооп бериш керек эле, өз учурунда же конституциялык палатага бериш керек эле. Азыркы Исхак Шашенкулов сүйлөгөндөн кийин мен мындай бир ой пайда болуп калды. Республика Ата Журт фракциясы коалицияда эмес экен деп мен түшүндүм. Эми бул жерде Исхак Абсаматовичтин логикасына келсек, бүгүн легитимдүүлүк жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде Республика Ата Журт коалиция кирди, бул жаңы коалиция логика боюнча,
анда өкмөт, коалиция өкмөттү премьер-министр сунушташ келгиле жаңы программа, жаңы курам дайындаш керек жогорку кеңеш. Жаңыдан. Анан 75 статьяда, эгерде жаңы коалиция түзүлүп калса, урматтуу Дастан Артисбекович, сиздин дагы ошол жерде полномочияңызды дагы тастыкташ керекпиз. 75-нчи берине так жазылып турган. Ошого бул жерде логиканы караш керек. Коалиция бул фракциядан түзүлөт. Эгерде жаңы фракция келди, значит жаңы коалиция деген сөз. Жаңы коалиция деген сөз бул жаңы коалицияны түздүк деп айтты. Түздү дегенде жарыялангандан кийин жаңы өкмөт, жаңы премьер-министр, же ошол эле өкмөт, бирок жаңыдан келиш керек процедуралары. Ошого бул маселени мындай жөн калтырбай, бул маселеге тагыраак жооп бериш керекпиз. Же конституциялык палатага жазабызбы, же башка жака мыйзамды карайбызбы, ошол маселени өзүнчө бир карап чыгыш керек. Анан кийин республика ата жүркөн мен суроо берет элем. Силер коалициядасыңарбы же жөн эле прикрепленныйсыңарбы? Ошого дагы жооп берип коюш керек. Рахмат. Рахмат, бардыгы мыйзам чегинде болгон. Бакыт Эркешевич, өкмөт келген программасы менен биз бул жерден бекитип бергенбиз. Республика ата журт фракциясында киргени, мен ойлойм, мыйзамдуу, бул мыйзам жол берет, мыйзам менен кетти. Ал эми өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, кайрылыңыздар, органдарга, сот органдарына кайрылыңыздар, жооп берет. 4-чү микрофон. Рахмат. Урматтуу Дастан Артисбекович, мен жана кайрылуумда айттым, мен 3 ай мурда сизге кат жибергенмин да. Ал каттын жообу жок. Сизге жөнөттүк. Эгерде жок, кечирип коесуз, мен алган жокмун да. Бул жерде сиз пикириңизди айтышыңыз керек, мага жазып бериңиз. Азыр жана жогору айтылган туура эмес ал. Коалиция түзүлөт. Кошулбайт, кемейтпейт. Логиканы ойлосоңор, эгер бүгүн кошсок, республикада журтты, эртең тарынып кетсе, тентектик кылса, бөлүп таштайбы, андай болбойт эч качан. Анан коалиция түзүлгөндө чын эле жаңы курамы, жаңы өкмөт бекитилиш керек. Ал сиз айткан учур ал башка болчу. Премьер-министр алмашкан учур болгон, башка такыр. Ал сиз айтканда жаңы программа менен келди, туура. Бир күндө даярдап келишкен. Бирок негизи табигаты боюнча ушундай да. Коалиция жаңыланганда түзүлүп туруп, жарыялап, мына биз ушул максатка баратабыз дегенде жаңа өкмөттүн курамын ушул жерде бекитишибиз керек да. Бир аз туура эмес түшүнүп берип атасыңар да. Рахмат, Исхак Абсаматович. Мыйзамга таянабыз. Сиздер логиканы айттыңыздар, биз мыйзам менен кеттик. Рахмат.